Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Түркөбат айылынын тургундары бул жайдан эгин таласына өтөт. Мындагы жолдон 20га жакын тургун үлүш жерине өтүп, техникаларда ушул жайдан кирип жүргөн. Жол азыр бул жолдучу алып койгон болсо бизде жол жок болот да, бизди анан бирөө огородуна да жүргүзбөйт. Үлүшүнө эч кандай жүргүзбөйт да. Анан биз ал үлүшүн болбосо үлүштөрдү дагы алсын. Үлүштөрдү алып бизге жолу бар бир кеңирээк жерден берсин. Аны биз жолу жок жерден бизне тракторлорду көтөрүп өткөрөбүз. Кандай болот анда? Мындагылардын мектептин курулушуна каршылыгы жок. Көптөн бери колдонуп келген жолго мектептин курулбашы керектигин айтышат. Эгин талага болсо башка тарап менен кирүүгө жай мезгилинде мүмкүн эместиги белгиленет. Бул жерде жаап койсо, наркы мечит жактан жол бар. Туура, жок эмес, бар. Эрте жаз, кеч күз кирип чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Жайдын күнү, Саратандын Асаттын күндөрүндө эл суу койгон малда таптакыр кирип чыкканга мүмкүнчүлүк болбой калат. 50 метр, 100 метрге чейин суу көлдөп, кайнап ошол жерден чыгат. Ошол себептен мына биздин жолубузга тийбесин. Бул жерге бизге 95-жылы үлүш берилген. Шундан бери şu жол менен кантап мына жол менен. Şu жактан трактор алып атат. Башы тиричилик şu жол менен да. Барпы айылдык кеңештин депутаты наразычылык билдирген тараптын башка кызыкчылыгы бар деп ойлойт. Анткени мында унааларын токтотуп жүргөндүгүн айтып, эгерде мектептин курулушу башталса, унааларын коёр жерден ажырайт деп билдирет. Ошол жердеги үлүшкө ошол мечиттин жанында жерден трактор өтсө болот. Кеңир жол, таш жол дагы. Таштап туруп оңдоп койгонбуз да. Анан туура берки арызданган кишинин кеминде 3-4 трактор бар. Ошол бош жаткан, азыр биз мектеп сала турган жерди ал өзүнө стоянка кылып алган да. Анан мектеп салына баштаганда ал киши наразы болуп атат. Калп эле жолду шылдак кылып атат. Өзү трактор батпай атат эргечи. Эми трактор өзүнүкү менчик. Огородуна коюп алабы, кайерге койсо коюп алсын, менин анын ишим жок. Жер муниципалдык менчиктеги жер болгон соң, аны айыл өкмөт эл мектеп салабыз деп чечкен соң, айла жок берет да. Эски кырмандын ордуна мектеп куруу пландалып, ага каражат изделүүдө. Учурда демөөрчүлөр менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүүдө. Жергиликтүү бийликтин айтымында азырынча ал жерге мектептин куруу же курулбашы анык эмес. Түркөбаттын элинин сунушу суроо тарабы менен мектеп салабыз деген проект түзгөнбүз. Бүгүнкү күндө проектибиз даяр, 200 окуучуга ылайык. Бирок арабтар менен сүрүшкөндө, арабтар менен бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр токтоп калды. Эми башка донорлордон курабыз деген ниеттен кылдабыз. Бирок негизинде ал баягы топосъемкада жолду көрсөтүлгөн жок. Ал жеке кайрылган жара менен мен сүйлөшкөнмүн. Мамлекеттик каттоо кызматына барып, жерин тактап жолду көрсөт, мен берем дегенмин. Бирок дагы бир экинчи планыбыз бар. Жаңы мектепте, ошол мектептин өзүнүн стадионун ичине салабыз деген. Ошондуктан эгерде ал жака чечилип калса, айыл өкмөт тарабынан комиссия менен барып тактап, элге керек болсо биз жол чыгара бергенге макулбуз. Түркөбат айылындагы Сарыков атындагы орто мектепте 400гө жакын окуучу билим алышат. Учурда жаңы мектеп имаратына зарылчылык жаралгандыктан улам имарат куруу үчүн аракеттер көрүлө баштаган. Ал эми наразы тараптын айтымында бийлик өкүлдөрү бизге ыңгайсыздык жаратып жатат деген пикирлерин билдиришет. Ошол эле учурда окуучуларга мектеп имараты керек экендиги айтылат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.